Жерге тап керип, жаздын келиши менен Ноорuz майрамы жерлерде белгиленет. Күн менен түн тогушуп, көк чыкканына арналып, бүгүн Жалал Абад шаарында дагы бул күн салтанаттуу өткөрүлдү. Бишкектен, Өзбекстандан, өзүбүздүн Жалал Абад шаарында тең жараткан эгебиз. Нооруздун сүмөлөк жарын банай, жакшы тилектер менен оз тиели. Ноорuz майрамыбыз Кыргызстан элинин ынтымагын чындап, биримдигин бекемдейт. Жаратман эмгегинин кайтарымын арттыра берсин. Ноорuz майрамыңыздар менен. Бул жылдагы табияттын жаңылануусу дыйкандарыбызга мол түшүм, ар бир үй бүлөгө ырыска алып келсин. Жараткан колдоп, мамлекетибизге тынчтык, кут береке тартуулансын. Элибиз айдан аман, жылдан эсен болсун. Бүгүнкү Ноорuz майрамыңыздарды менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ноорuz майрамы бекеринен күн менен түндүн теңешкен күнүндө жаратылышыбызга жан кирип, айлана чөйрөбүз жашылданган мезгилге туш болбосо керек. Жаз менен жарыша кирип келген майрамды жаркын маанайда кабыл алган жарандар каалоо тилектерин айтып өтүштү. Мен Американын Техас штатынан болом. Мындагы майрамга алгачкы жолу катышып жатам. Аябай жакты. Кыргызстандын улуттук маданияты аябай жакты. Улуттук колорит менен жасалып, майрамдын атмосферасы жагымдуу болду. Жергиликтүү элдин маданиятына киришип көрүп жатабыз. Мен ушул жазда бул жакта болуп, майрамга катышып жатканыма кубанычтамын. Мындай майрамдар болуп тура берсин. Элибиз барчылыкта, токчулукта жашап, өлкөбүздө тынчтык болсун. Эми элиме биринчиден тынччылык болсун. Ар дайым ушундай жакшы күндөрдө жүрө берели, ушундай майрамдар көп болсун. Ден соолукта бололу, элибизге, журтубузга баарына тынччылык болсун. Эң сонун өттөт, маанай жакшы, баары жакшы. Кыргыз элинде токчулук болсун, барчылык болсун, тынчтык болсун. Ар дайым тынччылык, аманчылык болсун. Баарыбыз ден соолукта бололу. Балдарыбыздын келечегиге заманыбыз тынч болсун. Бүгүнкү жаз майрамыңар менен куттуктайм. Мына бүгүн Кудай кааласа жаз майрамы жадырап, күн ачык, элдин маанайы жакшы. Ушу эл тынч болсун, заманыбыз тынч болсун балам. Бардыгына кыргыз элиме майрамыңыздар деп куттуктайм. Тарыхчылар Ноорuz сөзүнүн мааниси жаңы күн дегенди түшүндүрүп, чыгыш элдеринин табигат мезгилин сүрүштүрүүдө колдонулган күн календары боюнча жаңы жылдын башталышын билдирерин айтып келишет. Муну илгертен эле ата бабаларыбыз 21 мартта белгилеген эмес, бирок март айы ичинде белгилеген. Себеби күн күлдүрөгөн. Анан кийин муну ошондон жер жарылып, чөп чыкты. Желин айрылып, сүт чыкты. Мынакей жаңы күн келди. Жаңы жыл келди дешип. Эске салсак, 2009-жылы Ноорuz майрамы ЮНЕСКО тарабынан адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине киргизилген. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.